Аккан суу түзге талбайт, сай болбосо, караңгы жарык болбойт, ай болбосо, чыракта пилик күйбөйт, май болбосо, таланын көркү кайда, гүл болбосо. Гүл ачып кубат албайт, күн болбосо, акындар ырдай албайт, тил болбосо, душманын жазгана. Ассаламу алейкум, кайрымдуу агалар, эжелер, достор. Мына бүгүн буюрса эмгекчилүү бүлө долбоорунун алкагында Араван району Төмөйүн айыл өкмөтү жаштык айылындабыз. Буюрса ушул чөлкөмдөрдө Төмөйүн айыл өкмөтүндө балким көрдүңүздөр, балким болуп жүрөсүздөр. 5 балдары деп өздөрү бир апалар бар. Бул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Ал апалар ошо балдарын карап үйүндө, буюрса ошо 3 апага бул жерде авиялык машиналары жана төз тигүүчү машиналар берилди. Андан ичинен Душманын жазганабы сүр болбосо, ала тоо көркө келбейт, эл болбосо. Комуздан аваз чыкпайт, кыл болбосо, сүйүнүп эл каалабайт, ыр болбосо, аялдын көркү кайда, чач болбосо, тоолордун салмагыңаз таш болбосо. достор, бул ошол жаштык айылындагы Алтын Айже үйүндөбүз. Алтын Айже өзү чеберчиликке ышыгы бар, буга чейин иштеп жүргөн. Ал эми кандай аппараттарда иштеп жүргөн десеңиздер, буюрса мынау энелерибиз колдонуп жүргөн кол менен тигүүчү машинка, эми бир 10 кишиники болгон, бирок бул машинкалар кайра бузула бергенден буюрса азыр алдыда сонун жаңы Жак фирмасынын бир авиялык түз тигүүчү машинкасы. Узакка кабар жетпейт, кат болбосо, жигиттин намы чыкпайт, март болбосо, ак жүздө кызыл болбойт, нур болбосо, сооданын иши жүрбөйт, пул болбосо. Мынакей ошентип достор, буюрса азыр жана айткандай эле жаштык айылындабыз. Алтын Айже, бул жак Алтын Айжекебиз. Бул жак болсо биздин досубуз, Жаныбек. Кубанычтасыңбы? Буюрса ушул апаң экөөңө силерге үйдө апаңа жардам берип, айым маанайын көтөрүп, апаке деп, жана буюрса ошол машинкалар Жаныбекке жана Алтын Айжеге белек болуп атат. Ал эми бул жакшы иштерге себепкер болгон Тигибу компаниясыга жана ошондой эле өкүлдөр келген. Камил байке, сизге бир ооз сөз. Саламатсыздарбы? Ушул Алтын Айже сизге ушул машиналар керекке жарап, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуз. Буюрса баары жайында болуп, иштериңиз дагы оборот алып, мындан дагы көп чоңоюп, дагы машинкаларды алып, чоң иш ачып алыңыздар. Алла разы болсун. Андан Жаныбек байкелериңе рахмат деп тазим кылып койчу. Ушу байкелерге рахмат, чоң рахмат. Алла разы болсун сиздерге дагы. Ишиңиздерге ийгилик, Кудайым күч-кубат берсин. Ушинтип өркүндөй берсин ишиңиздер. Кудайым ден соолук болсун. Дайым ден соолукта болуп, элдин кызматында жүрөңүздөр. Рахмат сиздерге да, Алла разы болсун. Аябай кубанычтабыз Жаныбек экөөбүз. Сиз кааладыңыз беле, негизи дуа кылдыңыз беле? Айтыңызчы. Мен намазымда дайым ушу дуа кылам, ушу ишибиз өркүндөйсүн, ушу балам шифа берсин, басып кетсин деп дайым эле дуа кылам. Намазымда дайым ушу балам караган үчүн мага да может Кудайым берип аткандар. Улам Кудайдын бир пендеси да жакшы көргөн. Ошентип достор, эмгекчилүү бүлө долбоорунун алкагында ушундай апаларга, үйдө отурган апаларга ушундай машинкаларды алып берип аткан. Жалпы өздөрү бул жерлерге келе албаса дагы салым кошкон ага эжелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дайым ден соолукта болуңуздар, элибизде жерибизде тынччылык болсун. Чайнап жута албайсың, тиш болбосо,
балбандын аты чыкпайт күч болбосо көздөгөн максатыңа жете албайсың колуңда бардык жарак бүт болбосо чарбанын көркү кайда